Күндөр өтөт, братчик, көтүңөрдү айрайын. Кандай көтүң? Жүргүй эле. Тартмактан тартмак. Аке, колуңан не келет? Олманбы сенин көтүң айранга биле дахуя нерсе берет. Бля. Күндөр өтөт, братчик, көтүңөрдү айрайын. Кандай көтүң? Жүргүй эле. Тартмактан тартмак. Аке, колуңан не келет? Олманбы сенин көтүң айранга биле дахуя нерсе берет. Бля, көрөбүз. Форма кайсенбе? Не oldu? Анда туруп эле койбойлу жерге. Ачпайлы ой. Ачпайлы ой. Ассаламу алейкум. Урматтуу Осмонкулов айылынын өкмөтүнүн тургундары мына Монтип өстүн тургундарыбыз келип ушул жерге алып келип элди ташышып алат 1,5 миң сомдон. Жерге алып келип таштайт. Качып келип Нерге сарайга машинасын бекитип коюп, итип байкен атын минип келишип эметип атат. Мына могу байкебиз барып аркасынан кууп жетип атын менен кармап келди. Итип байкенин баласы бирөө иниси экен. Баласы эмес, иниси бирөө байкеси экен. Мына машина болсо тетерде сарайдын жанында турат. Азыр акимчиликтен кишилер келип, данныйларын алып, азыр эмеге алып кетишти. Muna tuğanlar, ellerdi karantinde koyuyorlar. Elleri olsa muna Belovoskiy'din demesin karakıla, Muruku'dan da Cemal. Muna karakıla, muna propkana aytpağıla, muna. Sizler olsa aytasınlar karantin, üyden çıkpağıladı. Muna eldin bari göçedi. Muna, bunların kartoşkanın bazı olsa cedet boluşunca. Özleri kalagan senanı koyuştu bari. Muna görgünler geliyor atsa. Muna Belovoskiy. Muruku'dan da Cemal. Anan karantinde koyuyorlar. Biz de oldu ayda çıkmalı da post koyup koygan. Bir nedeliye de bir çıkağız aran. Muna görgüle var. Muna bir yakın görgüle. Stroy materyal jaktı görgüle. Assalamu alaikum Kırgız elim. Сооронбай Жээнбеков. Бул видео обращение сизге көрүп калсаңыз же угуп калсаңыз бир көңүл буруп карап койсоңуз жакшы болот эле. Москва шаарынан 15 апрель 2020 жыл баардык кыргыз элинин атынан кайрылып жатабыз. Жол 1 ай болду жабылганына. 1 айдын ичинде эч кандай иш жок. Уже акчанын баарын жедик, квартплатка бердик. Кыргызстандан акча келди, алар деле түгөнүп кала баштады. Жолду чечип бериңиздер. Сиздерден бир гана ушул сураныч. Үйүбүздө ата-энелерибиздин алдында, же болбосо балдарыбыздын алдында отурайлы. Бул жерде күнтүп ачкачылыктан, акчанын жоктугунан кыйналып отурганга бизге эч кандай кереги жок. Сиздерден бир гана сураныч. Ушул нерсени чечип берсеңиздер жакшы болот эле. Кыргыз элим, сабыр тилейм Москвадагыларга. Сооронбай Жээнбеков карап жолду чечип берсеңиздер. Мастары кыргыз элим, эми мен не дегем, бул президенттин тарабын талашта эмес, президентти арыгын казбайтам. Биз адам баласы өзүбүз көзүбүз ачышыбыз керек, өзүбүз жакшына болушубуз керек, тандаган жолубузду туура тутушубуз керек. Анан бирөөнү эле күнөөлөштүн кереги жок. Адам баласы өзүнүн кылган нерселерин, өзү кылган немесин боюнуна алыш керек. Эми бул Кудайдан келген эскертүү да. Адам баласына ушу гана бендем ушуну көтөрө алабы экен деп Кудай бизге жөнөттү бул орунчу. Азыр адамдар жаман болуп кетти. Адамдар өтө жаман болуп кетти абыз. Дагы деле көзүбүз ачылбайт, дагы деле бирибизди жамандайбыз, бирибизди ушактайбыз. Бирибизди ал дейбиз, бул дейбиз, үстүбүздөн чоң сүйлөйбүз. Камбакалдарды байлар тоготпой калды. Өзүм жесем, өзүм жутсам болуп калды туурабы? Ошондуктан кыргыз элим менен кетсе кечиргиле, бирок ар бир адам өзүбүздү соттошубуз керек да. Бирөөнү соттоштун бизге кереги жок. Ал адамды өзү Алла Таала өзү соттойт. Ким кандай болсо өзү Кудайдын астында өзү жооп берет. Бирөөнүн үстүнөн чоң сүйлөп болбойт. Президент эми ушунчалык бизди карап атат. Азыр бизди кое беретін болбосо эмне болобуз? Баарыбыз бирчегеден кырылып жатып калабыз. Президент колунан келишинче карап атат, элдерди башкарып атат туурабы? Ошону бул эске алып, өзүбүздү мындай жакшы неме кылайлы, көзүбүздү ачайлы, жакшы ниет кылайлы, Кудайдан суранайлы,
жакшы ниет кылсак Кудайым баарын жакшы кылат. Анан отуруп алып эле бирөөдөн бирөөнү күнөөлөштүн кереги жок. Бул Кудайдан келген бир эскертүү бизге. Көзүбүздү ачайлы, жаман иштерди кылбайлы, туура иштерди кылайлы. Бирөөнү алдабайлы, бирөөнүн акысын жебейли, бирөөгө катык сүйлөбөйлү. Түз болсо Кудай бизге жакшы нерседи берет. Ошондуктан ким болойлу, адамдын сапатын жоготпойлу. Бирөөнү соттобой эле коелу. Мен деле Кудай өзү соттойт, силерди деле өзү Кудай соттойт. Башкасын деле Кудай өзү соттоп алат. Биз бирөөнүн үстүнө чоң сүйлөп болбойт. Президентти жаман деп болбойт. Бизге качан биз элге жакшы эле, жакшы президентти деле айдайбыз, башкасын деле айдайбыз. Анан өзүбүздө күнөөдө. Туруп эле президент анандай экен, президент мындай дештин кереги жок. Президентке рахмат айтыш керек. Ушунчалык карап атат. Бир адам ушунча элди башкарып атат. А биз бирөөбүз эмнеге күчүбүз жетет, эмнеге алыбыз жетет. Биз сайрап коюп отура беребиз. Президенттин колунан эмне келет, андай мындай деп. Антип болбойт. Рахмат айткыла, кайра дуба кылгыла. Өзүңөрдүн күнөөңөрдү кечириш үчүн Алладан сурагыла. Улуу урматтуу кыргыз элим, бай болсоңор, башка болсоңор адамды бирдей көргүлө, баарыбыз бирдей көрөйлү, бирдей жүрөйлү, ынтымакта болойлу. Мен атым Хамидова Бактыгүл, мен апам чечен, митисмен аралашмын. Ошо менден капа болбогула. Мен президентке жагынайын деген жокмун. Мен баары эле туура эле сөздү айтып койдум. Туура кабыл аласыңарбы, тескери кабыл аласыңарбы, силердин ишиңер. Ден соолуктуу болгула. Заманыбыз тынч болсун. Кыргыз элибиз бар болсун. Баарыбыз ойноп күлүп жүрөлү. Кудай өзү жардам берсин. Оор сурканан алыс бололу. Ушу оорлар жок болуп кетсин. Президентке рахмат. Ден соолугу чын болсун. Ойноп күлүп жүрөсүн. Өмүрү узак болсун.